Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарып турган кезде акыркы 10 күндө жасалган иштер. Экономикалык кылмыш жасагандарга амнистия жарыяланып, ууруларга 30 күн убакыт берилди. Кыргызстандын бүтүндөй бажы тармагын басып алган Райымбек Матраимов күнөөсүн моюнга алып, 1 миллиард 400 миллион сомду акча менен, калганын бир соода борбору 9 батир менен төлөдү. Чек ара кызматы УКМКнын курамына өткөрүлдү. Майда кылмыш кылып же адилетсиз өкүм менен камалып кеткен 230 адамга ырайым кылынып, эркиндикке чыгарылды. 11 миң үй-бүлөнүн көйгөйү чечилди. Жерлерди трансформациялоо мыйзамына Садыр Жапаров кол коюп, жерлер мыйзамдаштырылды. 100 миң сомго чейин насыя алган жарандардын үстөк пайызын төлөөгө бюджеттен 1 миллиард 200 миллион сом сарпталып, 600 миң үй-бүлөгө жардам берилди. Партиялык босого чек 7%дан 3%га азайтылып, күрөө акысы 5 миллион сомдон 1 миллион сомго түшүрүлдү. Добуш сатып алуунун башкы куралы болгон форма 2 түп тамыр менен жоюлду. Муну менен олигархиялык топтордун эрежеси четке кагылды. Улуттук илимдер академиясына 300 миллион сом бөлүнүп берилди. Саламатсыздарбы, биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Ырчы Мирбек Атабеков Бишкектеги ыштан улам үй-бүлөсү менен чет өлкөгө чыгып кетти. Бишкек дүйнөдөгү абасы кир шаарлардын ичинен 1-орунга чыкты. 2-, 3-, 4 орундагы калалар улам алмашып жатат. Ал эми Бишкек сап башынан түшө элек. Кыргызстандын белгилүү ырчысы Мирбек Атабеков Бишкектеги ыштан улам үй-бүлөсү менен чет өлкөгө чыгып кеткенин жубайы Мээрим Төлөпберген Twitter баракчасына жазды. Өлкө тышына менин жеке иштерим боюнча чыгып кеттик. Ал эми Мирбек болсо Бишкектен ышынан качат. Акыркы 3 жылдан бери жаңы жыл алдында же кийин чыгууга аракет жасайбыз. Себеби ушундай жол менен гана Мирбектин катуу жөтөлүн токтотуу мүмкүн, деди Төлөпберген. Белгилей кетсек, icar.com сайтындагы маалымат боюнча Бишкек дүйнөдөгү абасы кир шаарлардын ичинен 1-орунга чыкты. УКМК төрагасынын мурдагы орун басары Болот Сүйүнбаевке издөө жарыяланды. Сүйүнбаевдин жүргөн жерин көргөн же билген адамдар УКМКнын нөмөт кызматына же милицияга кабарлап коюу өтүнүчү айтылды. Атайын кызматтын башчысынын мурунку орун басары Болот Сүйүнбаев суракка келбей койгондуктан издөө жарыяланды. Бул туурасында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кабарлады. Билдирүүгө ылайык, ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана экономикалык аткезчилик фактылары боюнча айыпталууда. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында мурунку орун басар Болот Сүйүнбаевдин бул кылмышка тиешеси бар жогун аныктоо үчүн бир нече ирет суракка жана башка тергөө иштерине чакырылган. Бирок ал суракка келбей жаткандыгына байланыштуу УКМК тергөө органдары тарабынан жазык кодекстин 320-беренесинин 3-бөлүмү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 223-беренесинин 2-бөлүмү экономикалык контрабанда боюнча кылмышка шектүү деген билдирүү берилип, издөө жарыяланган деп айтылат маалыматта. Ошондой эле Сүйүнбаевдин жүргөн жерин көргөн же билген адамдар УКМКнын нөмөт кызматына 0312 66 04 75 же 102 телефон аркылуу кабарлап коюу өтүнүчү айтылды. Анонимдүүлүккө кепилдик берилет. Илдетим күчөп кетти. Финполдун башчысы Сыймык Жапыкеев ооруканага түштү. Жапыкеев кант диабет оорусу өрчүп кеткендиктен ооруканага жатып, бир жума дарыланууга туура келгенин айтат. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын төрагасы Сыймык Жапыкеев ооруканага жатты. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Жапыкеев кант диабети күчөп кеткендиктен ооруканага жатып дарыланууга туура келгенин айтат. Достор, баары жакшы. Кант диабетим күчөп, бүгүн көтөрүлүп кетти. Акыркы күндөрү ден соолукка катуу күч келип жатат. Нерв, кант диабетим бир окумушту аяктыра албай койдум. Эч жериң оорубайт, бирок бүт органдарды жейт экен. Буюрса бир жума ден соолукту карап, анан ичке киришебиз, доктурга баш ийбесе болбойт деп жаткырышты, деди Жапыкеев. Финполдун маалымат кызматы соц тармакта жазылган постта Жапыкеевдин өзүнө таандык экенин тастыктап, дарылануу үчүн ооруканага жаткырылганын билдирди. Манас аэропортунун президенти Бакыт Сыдыков кызмат үчүн чоң акча бергенби? Манас эл аралык аэропортуна 5-октябрь революциясынан кийин президент болуп кайрадан дайындалган Бакыт Сыдыковдун бир тууган жездеси тар чөйрөдө бир белгилүү чоңдун атын атап, кайным Бакыттын аэропортко президент болушу үчүн чоң акча алды, өз колу менен жеткирип бердим деп мактаныптыр деген уудуу сөз эл аралап жүрүп жатат. Уккан кулакта жазык жок дейт кыргызда. 2010-жылдагы 7-апрель революциясынан кийин Манас аэропортундагы коррупциялык кылмыштар үчүн расмий түрдө
кылмыш иши козголуп чет элге качып кеткен Бакыт Сыдыков ал кездин көзүрү Алмаз Атамбаевке $1 миллион пара берип өлкөгө кайтып келүүгө уруксат алганын жергиликтүү ММКлар байма-бай жазышкан. Ал эми 2010-жылдын 12 майында төңкүрүш жасайм деп Ош облустук администрацияны басып алган атасы Үсөн Сыдыковду убактылуу өкмөт УКМК камап салганда да Бакыт Сыдыков Алмазбек Атамбаевке чыгып $1 миллион берип, абактан таптаза кылып куткарып кеткенин басма сөздө жарыялашкан. Абдилсегизбаев контрабанда боюнча айыпталып камакка алынабы. Шайлоо өнөктүгү башталгандан бери Садыр Жапаровду сындап, атакага өтүп алган Абдилсегизбаевди камакка алуу аракеттери көрүлүп атыптыр. УКМКнын жетектеп турганда иштери казылып, негизинен контрабанда боюнча көрсөтмөлөр берилери, ошону алганда кылмыш иштери козголору ыраспы. Бул боюнча материалдар даяр болуп калганы камкуланды. Ал эми Сегизбаев эч жакка качпай турганын, бүгүнкү бийлик менен көрүшөрүн айтып келет. Баса куугунтук көргөн жарандарда УКМКнын экс төрагасынын үстүнөн арыз жазышарын билдирүүчүдү. Президенттик шайлоодон кийин Абдилсегизбаевдин башына кара булут айланары, камакка алынары боюнча алдырдан болжолгондор арыбын көрө жаталык. Атамекен фракциясынын лидери алмашты. Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев өз калоосу менен фракциянын лидерлигинен кетти. Анын ордуна депутат Айсулуу Мамашева фракция лидери болуп, анын ордун басарлыгына дагы бир депутат фракция мүчөсү Наталья Никитенко шайланды. Мындай чечим фракциянын 5 январдагы кезексиз жыйынында кабыл алынды. Фракциянын басма сөз кызматы кабарлагандай, жыйында ошондой эле депутат Клара Самат Атамекен фракциясынан чыгарылды. Өмүрбек Текебаев 2015-жылкы шайлоодо Атамекен партиясынын тизмеси менен жогорку кеңештин депутаттыгына шайланып, фракция лидери болуп турган. 2017-жылы мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов менен кошо мегаком иши боюнча орусиялык жарандар Леонид Маевский менен Алексей Матинден пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде айыпталып, камалып, ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Сот Атамекендин лидерин депутаттык мандатынан ажыраткан, анын ордуна Эскендер Гайыпкулов депутат болуп келген. Былтыр октябрда Атамекен фракциясы мүчөсү Садык Шернияз депутаттык мандатынан өз эрки менен баш тартып, аны партия лидерине берүүнү БШКнын төрайымынан өтүнүп арыз жазган. БШК 15 октябрда Өмүрбек Текебаевдин депутаттык мандатын кайтарып берүү тууралуу арызын карап, аны көпчүлүк добуш менен канааттандырган. Кийинчерээк жарандык активист Тимирлан Ормуковдун арызы менен Бишкектин административдик соту Текебаевдин мандатын алды. Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотонов аларга козголгон кылмыш ишин ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин куугунтугу катары баалап жүрөт. Жогорку сот 2019-жылы ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду үй камагына чыгарган. Бишкектин 1-май райондук сотунда алардын ишин 1,5 жылдан бери кайра каралып жатат. Гүлжайна Атаканова кош бойлуу, курсагың чоңойгон сайын жашыра деле албай калат экенсиң. Кудул жана теле алып баруучу Гүлжайна Атаканова кош бойлуу экенин ачыктады. Ал социалдык тармактагы баракчасына төмөнкүдөй жазды. Үй бүлөм жөнүндө эч нерсе айтпайм, ал менин жашоом. Бул жаңылык көптөрдү кызыктырып жүргөнүн билем. Бирок калп чынын деле биле албай, так жооп ала албай жүргөндөр өтө көп. Ооба, сүйүнчү, Аллахымдын буйругу менен кош бойлуумун. Кубанычымда чек жок. 5-6 ай болгончо ичимди жашырып келдим. Бирок курсагың чоңойгон сайын жашыра деле албай калат экенсиң. Кызым чоңоюп калды. Наристенин жытын сагынып балалуу болоюн деп аракет кылгам. Сүйүктүм менден да кубанып жүргөн убагы. Бактымды тоодой кылып бере бер, Аллахым, деп жазды Гүлжайна Атаканова. Анжелика Ырчы: биз бири-бирибизди 3 жылдан кийин гана түшүнүп баштадык. Жашоо бактылуу көз ирмемдерден турат. Бардык эле кыздар гүлдөрдү жана таттууларды себепсиз алганда жакшы көрөбүз. Бул тууралуу жан шеригиңиз менен ачык сүйлөшүүдөн тартынбаңыз. Биз 3 жылдан кийин гана бири-бирибизди түшүнүп баштадык, деп Ырчы Анжелика Instagram социалдык тармактагы баракчасына жазды. Ал мага тамашалап 5 сунушун айда жасайм деп айтчу. Бирок 2-январда биз көктө учуп жүргөндөй болдук. Мен көшөк артында калган мындай кадрларды көрсөтөм деп эч ойлогон эмесмин, дейт Ырчы. Белгилей кетсек, 2-январда Ырчайым сүйүктүүсү Дубайда колун сураганын, акыры ал сунушка макул болгонун билдирди. Мен болгону балдары бар, жалгыз бой эне, кайсы жашта болбосун турмуш куруп абактылуу болоорун көрсөткүм келет, деп жазган ал. Германиянын коомдук телеканалы Бишкектеги булганган аба тууралуу көрсөттү. Германиянын News коомдук телеканалы Бишкек шаарынын үстүн каптаган кара түтүн тууралуу репортаж даярдап коомго чыгарган. Анда абанын кескин булгануусу жана экологияга зыяндуулугу чагылдырылган. Ошону менен катар адамдардын ден соолугуна залал келтирүүсү жана ага карата кандай чаралар көрүлүп жатканын көрсөткөн. Анда News коомдук телеканалынын кабарчысы Бишкектин тургундарынан интервью алып, пикирин дагы эфирге берген. Ал эми экологдор жасалып жаткан иштер алгылыктуу натыйжа бербей, бул маселеге
эле комплекстүү чаралар көрүлбөй жатканын айтышкан. Ошондой эле кара түтүн Ордо калааны каптаганы боюнча дүйнөдө биринчи орунга чыкканы белгиленди. Белгилей кетсек, Бишкек шаарынын экологиялык техникалык коопсуздук инспекциясы жыл сайын кара түтүндүн алдын алуу чараларын көрүп келет. Быйыл да зыяндуу газ болуп чыгарган унааларга рейд жүргүзүп, калкты жаңы коңуштарга газ киргизүү иштери аткарылды.